Арыбаңыздар, ардактуу кесиптештер, Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 20 сабак. Үй тапшырмасын текшерүүнүн айрым жолдору деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү сабакта өтө пайдалуу жана маанилүү маалыматтарга ээ болосуздар. Үй тапшырмасын текшерүүнүн айрым жолдору. Сабагыбыздын ар бир этабынын өзүнүн эрежеси бар. Ушул эреже менен биз сабак өтсөк, сабагыбыз максатына жеткен болот экен. Биз көпчүлүк сабактарда үй тапшырмасын текшерүүгө көп убакытты кетирип алабыз. Убакытты эффективдүү пайдалана албайбыз. Үй тапшырмасы сабактардын башталышында, башкача айтканда, эң жемиштүү окуучулар чарчай элек учурда текшерилет. Демек, 1-2 окуучуну доскага чакырып сурап, алар билбесе тилдеп отуруп, сабактын жугумдуу учурун кетирип коебуз. Окуучулар 80-90% бош отуруп калат. Жаңы теманы түшүндүрүүгө келгенде, окуучулар чарчап, мугалим үй тапшырмасын текшерип, ачууланып, маанайын бузуп алуусу мүмкүн. Ошолорду алдын алыш үчүн үй тапшырмасын эффективдүү текшерип, ыкчам жаңы тема өтүү үчүн агай бизге бир топ сунуштарды айткан. Андыктан биринчи сунушка көңүл буруңуздар. Биринчи, класска кирип саламдашуудан кийин эле үй тапшырмасынын атын сурап, кайсы суроо, параметрлер боюнча окуучулардан сураарыбызды эске салып, класстын тапшырмага жооп берүүсүн уюштуруп коюп, анан журнал толтуруп, жоктоп жана башка уюштуруу иштерине көңүл бурабыз. Ал учурда окуучулардагы бир ирет жоопко ойлорун тактап, өз алдынча даярданып алышат. Экинчи, 1-2 окуучуну доскага жазуу түрүндө жооп берүүгө чакырып алабыз. Мисалы, маселе, мисал, көнүгүү, схема, термин, дата, карта жана башкалар менен иштешет. Аны эми ар бир мугалим өзүңүздөрдүн предметиңиздерге жараша окуучулар жооп беришет. Үчүнчү, ассистенттерди даярдап алуу. 2-ден 4-кө чейин мыкты окуган окуучуларды, сабактан олимпиадага катышуучу окуучуларды пайдаланып, алардан жардам сурасак болот. 2-3 окуучуну коридордо, коңшу бөлмөдө же болбосо окуу залында сурап, баа коюп, алдын ала келүүгө чакырсак, убакыттан дагы үнөмдөлөт. Урматтуу угармандар, ал эми мугалим өзү эмне кылат деген дагы суроо туулушу мүмкүн сиздерде. Туура, мугалим бош калгандай, бирок андай эмес. Мугалим мына ушулардын баарын уюштуруучу, координациялоочу, баалоочу болуп турат. Мына ушундай уюштурулган сабакта окуучулардын өзүн өзү башкаруу, текшерүү, баалоосу да болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, айрымдарыңыздарда суроо туулушу дагы мүмкүн. Окуучулардын баалоосу туурабы деп. Жанагы сыртка чыгып, окуу залында, коридордо сураган окуучулардын. Ал үчүн ассистенттер жыл башында эле үй тапшырмасын текшерүүнүн элементардык методдоруна үйрөтүлүп, инструкциялар берилет. Маани берип угуңуздар, урматтуу кесиптештер, окуучу текшерип, бааны мугалимге сунуш кылат. Бааны мугалим өзү кошумча суроо берип, текшерип, анан биратоло коет. Доскадагылардын жазуу же карта, сүрөт менен иштөөсүн дагы ыкчам текшерип, көз жүгүртүп, баалап чыгат. Айрым окуучуларды дептер, конспекти менен доскага чакырып, аны да текшериши мүмкүн. Мугалимдин иш аракети классты аралап жазуу иштерин текшерип, окуучулардын билдирүүсү менен бүт класстын да даярдыгы жөнүндө маалымат алып, комментарий берип турат. Аткарбагандарга эскертүү берип, окуучулар эмнеден кыйналганын, кайсыл жерин түшүнбөгөндүгү жөнүндө маалымат алышы мүмкүн. Агай айтат, көпчүлүк мугалимдер мындай текшерүүдө баа туура эмес коюлат, текшерүү үстүртөдөн болот деп айтуусу мүмкүн дейт. Мына ушундай ой жүгүрткөн кесиптештерибизге агайдан жооп. Биринчи, үй тапшырманы текшерүүнүн максаты эле баалоо эмес. Экинчиден, активдүү текшерүүгө ассистенттин жардамы менен 8-10 окуучу, ал эле эмес бүт класс тартылат. Ал эми традициялуу текшерүүдө 1 же 2 эле окуучу болчу. Демек, урматтуу кесиптештер, үй тапшырмасын текшерүүнүн негизинде
окуучу түшүнбөгөн жерин мугалим кошумча түшүндүрүүсү же өз алдынча үйрөнүүгө үй тапшырма берүүсү мүмкүн. Өткөн тема боюнча окуучулардын иштөөсү, үйдө даярдануусу боюнча корутунду чыгарып, теманы жалпылап, окуучуларды баалап, мугалим жаңы теманы түшүндүрүүгө өтөт. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү темабызды жыйынтыктайбыз. Агай бизге үй тапшырмасын текшерүүнүн айрым жолдору деген темасында эң сонун кеп кеңештерин, сунуштарын айткан. Өзүңүздөр дагы китепти колго алып, жакшылап окуп чыксаңыздар болот. Устаттык өнөрү китебинде 39-бетте. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.